Аралыктуу радио угуучулар жана Facebook'та көрүп аткан көрөрмандар, бизде мейманда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын алдындагы энциклопедия жана терминология борборунун илимий жетектөөчү редактору Батма Сурапбаева эжебиз мейманда. Бүгүн дагы Ашим Жакытбеков айыбыздын китебин улантып окуп бергени турат. Мага кийинки кесиптешим окуп келген жеринен токтогон, мен ошону улантып кетмекчимин. Кыргыз тилинин баш аты Манас демекчи. Манас эпосуна баш багалайын. Ханым, качып келген бабаның чын сүйлөйт. Дүнүйөңдү Ороздунун уулдары алыптыр. Алоокенин кан ичмеси кармады. Буруттарды тукум курут кылып, тып-тыйпыл курууга чамынды. Жер жайнаган кол менен өрөөн кокту калтырбай түрө тинттирип, кызыл кыргын салып келатты. Ошондо бай, бул жоо тирүү жанды согойбойт. Кыргызды түгөл кырып түбүбүзгө жеткиче жаным курман, деп жандан кечти. Алоокенин алдына өзү барып жалтанбай сүйлөп турду. Баатыр, кандык наркың чын болсо, ээлериңе жер мына. Көз каранды кармоого калың кыргыз эл мына. Бейгүнөө калкты кырбагын, курмандыгыңа мен мына. Элиме жан соога. Жанындагы Молтохан Алоокеге муну айтты. Алооке, күл чыгараар күн керек, мал кайтараар кул керек. Салык салып, алым алып турууга көз каранды журт керек. Анда Алооке муну айтат. Буруттун үйүрүн чачып, төгөрөктүн төрт бурчуна төрт бөлүп таратпасам, акыры бизге тынчтык жок. Конооруна конуш бербей, барагына мал бербей, эки колун аркасына байлап, ич тонуна сейгизип, беттерине аза кызыл чүпүрөк байлап, мындан аркы тукумун туусу ушул деп, өңдөрүн бозортуп, көк теңирин кызартып, аалам кездирип тентители. Ала тоодой бейишчери эстеринен чыккыдай болсун. Алыс айдайлы. Ала тоо конушун таң-шаң деп атап алалы. Мындай касиеттүү жерди элинен өз касиетин жоготуп, касым кыргыз түгүл досума бергиз кыламын. Ошентип Ороздунун 10 уулун 10 тарапка бөлүп куумай болду Алооке. Текечи менен Шыгайды бир уш журту менен оогандан ары ашыра эренге кооду. Алар ошоякта кумга сиңген суудай болуп дайынсыз кетти. Жамгырчыны бир уш журту менен Анжияндын ары Самаркан багыттагы бөөсүнүн да чөөсү көп чөлгө кооду. Үсөн менен Кызылбекти Каңгайдан ары ашыра Түп Бээжиндин түндүгүнө кооду. Ороздунун иниси Байды Кашкарга сүрдү. 40 уруу кыргыз ошентип 40 бөлүндү болуп коолду. Ак балта менен Жакыпты айрыкча өчөгүчтүк менен шоңшогой ак калпактарынын төбө оройлорун ое бастырып, эгерим эрегиштик кылсаңар эки көзүңөрдөн кызыл кан агызам деп, мындан ары силердин тууңар ушул кызыл кандуу чүпүрөк деп, беттерине кызыл чүпүрөк байлап, көк теңириңерге арыз арманыңарды айта көрө баргыла деп, эки көз тушун ойдуруп, кызыл шире кийгизгендей кылды да, 40 үйлүү журту менен жүк аттарына 6 өгүз, 4 качыр берип, жаш балдардын сүтүнө 6 эчки, 3 уй кошуп, айдоочу жайсаң желдеттерине катуу тапшырды. Ала тоосунан алыстаганча 2 күнү кондурба, агын сууга жуутпа, боз адырмак жон менен кайрылып, изин тапкыс какыраган сай менен, карга кузгун учуп барса, канаты күйгүдөй эрме чөл менен жөө жалаңдап айдап жүрүп отургула. Бул жезит буйрук калпысы жок аткарылып баратты. Балдар баспай чыркырап, чокойлору жыртылып, согончок менен башы чыккан бармактарынан кан сызылып жарылып, ата менен эненин сай сөөгү зыркырап, ак балта менен Жакып беттеринен куюлган терге кызыл туу чүпүрөктөрү жабышып, бирин бири көрө албай, көгүлжүм тарткан көккө гана көздөрүн кадап акыйып, айласы куруп, ары теңселип, бери теңселип, айдалган журт ары башты. Колдору аркага байлануу,
сарыккан сары сейдик бак электерине куюлуп каңырсыйт. Беттерине байланган кызылтуу чүпүрөктөрү тер менен көз жаштан, анан калса темир тикөндүү боз адырдын чаңынан кыпкызыл болуп, накта азалуу кейипке келди журт. Ала тоонун караны көрүнбөй, көздөн учканда гана колдору чечилди. Аңыр каңкылдап жээктеген, бетин сары каймак кир баскан бир чөл көлчүктөн жээгине кондурду. Бул али жол ортосу болуучу. Дагы жүрөр жол, барар жер канча күнчүлүк, канча айчылык, аны айдап бараткан жилдеттер айтпайт. 6 эчкиден сүт чыкпай, кургак шыбак жалмалап калган соң аларды союп жешти. 3 саан уйдун экөө жолдо шарптан өлүп, куужагач эттерин баягы күнү эле жеп жалмап коюшкан. Кайырмакка айлээр эти жок. Омуртка сөөгү ор койгон, кабырга сөөгү каркайган бир сарала уй тиги саздын сары суусун жыттагылап иче албай турат. Анын деле алы чамалуу. Каткан нандарын качырата чайнап, белге түйгөн куруттарын ташка чагып жалмалап отурду кыргыздар. Кайда айдалып барабыз? Кандай элге кез болобуз? Кандай күнгө туш болобуз деп арып ачкан 40 үй кыргыз журту сары саналуу. Булардын баарын эстеген сайын сай сөөгү сыздап барат Акбалта. Алтын көлдү жакалап өттү Акбалта. 40 үйлүү кыргыз теңирине тайынып тилеп алган жанагы баланы киритмекке деп, атайы изебилдеп жүрүп таап, кол чанакча куюп кеткен бүрөк башаттын төрүнөн өттү Акбалта. Алтын көлдүн чок ортосунда арал бар. Аралда жемиш бактуу бадал бар. Аралдын айлана тегереги мелтиреген көл. Алтын аталып калышы таң атканда жапжашыл, күн чак түштө көкмөк, күн батаарда алтын саргыч түстөнүп турат алтын көл. Түндүк жээгинде бурчук асканын түбүнөн кайнап чыгып турган мүрөк башат бар. Мөлтүрөп чыгат да жыбылжып барып кайра арча түбүнө сиңип кетет. Башат түбү алтынкен. Аны бөтөн жанга билгизбей казып жүргөн эне сайлык кыргыздар. Ал өзүнчө бир узун сабак сөз. Көктөн айда жылда бир түшөр курч ушул башат башынан түшөт. Мүрөк башатты издеп түшөт. Бул өзүнчө узун сабак сөз. Ырааты мындай. Бул сырды жалгыз Ногой баба билчү экен. Уулу Орозду эрезеге жеткенде мурас кылып айтып кетиптир. Орозду баатыр Энесай, Миң суу менен Алатоо таластын ортосун мекендеп, жоо жолотпой, дос коротпой, кыйырган бейкут бейпилдем арты өткөн. Уулу Жакып 9га жеткенде, таласты ордо тотуп турганда ушул мүрөк башаттын сырын, анандагы Энесайда жашаган кыргыздардын түпкү ханы Чыйыр-бий менен бел куда болуп койгонун, Жакып эр жеткенде ошол Чыйыр-бийдин жаңы туулган кызын алуусун керез кылып айтып кеткен. Жаш Жакып бу кеңирсиген кең дүйнө, боорго батпаган мал, жээкке батпаган эл ушинтип түбөлүккө бузулбай жашай берчүдөй көргөн. Алооке таластан сүргөндө жолдо сандалып көрбөгөн кордукту көрүп келатканда атасынын керезин бир эстеп Акбалтага айткан болчу. Артына колу байланып, карып болуп айдалып жол тартты кыргыздар. Күндүзүндө тынч албай, түнкүсүндө уйку албай, арык болуп жол тартты кыргыздар. Как эткен каргасы жок, кук эткен кузгуну жок. Ээн тала, эрме чөлдө саанга деген уй өлүп, унаа деген качыр өлүп, алдан тайган кары өлүп, ачкалыктан бала өлүп, томпойгон боз топурак бейиттери кайра көргүс жерде калып, 40 үйлүү кыргыз түгөнгөндөн түгөнүп барат. Былкылдак куурай бышып, мыйзам учуп күз келди. Алатоодон айдалганга чыпчаң ай толду. Чоң рахмат Батмай эже, ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерден убактыбыз аяктаганына байланыштуу китепти токтотолу дагы. Кийинки кесиптештериңиз келип улантып окуп берүүсүн күтөлү. Сизге рахмат. Бизде мейманда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын алдындагы Кыргыз энциклопедия жана терминология борборунун илимий жетектөөчү редактору Батма Сурапбаева болду. Ооба, таң эртеңден бери эне тилибизди улуттун оңгусу, көнөрбөс мурасы, олжосу, байлыгы деп айтып келатабыз.
ошон үчүн учурунда кыл учунда турган кезде кыраандарда чегинбестен тил деп өлгөн экен. Ал эми бүгүнкү күндө эне тилибизде сүйлөгөн жарандар аз. Негизи биз 70 тил билсек дагы өз тилибизде сүйлөөнү, ырдоону унутпасак деген чакырык менен бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайлы. Кайрадан угушканча эсен аман туруңуздар.